Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Украинанын Татарстанга жасаган чабуулу. Рустам Минниханов билдирүү жасады. Бүгүн эртең менен Казан ири пилотсуз учактын чабуулуна кабылып, турак жайларга зыян келтирген. Кол салуу эртең менен эрте жасалганын Татарстандын башчысы Рустам Минниханов өзүнүн Telegram каналында билдирди. Бүгүн Казан ири учкутсуз учак чабуулуна дуушар болду. Эгерде мурда өнөр жай ишканаларына чабуул коюлса, азыр душман карапайым калкка чабуул жасоого өттү. Таң атпай турак үйлөргө чабуул болду. Окуя болгон жерге ыкчам штаб түзүлдү. Жашоочулар эвакуацияланып, убактылуу жайгаштырылып, ысык тамак уюштурулган. Бардык күчтөр толук даярдыкта деп белгиледи ал. Ал ошондой эле элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Мен өкмөткө эвакуациялоочу жайлар тууралуу калкка өз убагында маалымат берүү милдетин тапшырдым деп кошумчалады ал өз кайрылуусунда. Эске сала кетсек, бүгүн 21 декабрь күнү таң атпай Казан шаарына 8 украиналык учкусуз учуучу учактар кол салган. Алардын ичинен 6 турак жайларды барып сүзгөн. Дагы бир учкутсуз учак өнөр жай ишканасына багытталган, бирок ал максатына жеткен эмес. Булак супер кежи. Малайзия мындан 10 жыл мурда жоголгон Boeing учагын кайра издемей болду. Малайзиянын өкмөтү 2014-жылы 239 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү менен жоголгон Malaysia Airlines учагын издөө иштерин кайра баштоого макул болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык издөө иштерин жүргүзүүнү деңиздин түбүн изилдеген Ocean Infinity компаниясы сунуштаган. Компания 6 жыл мурун учакты табууга аракет кылган, бирок эч нерсе таба алган эмес. Эгер учак табылса, компанияга $70 миллион берилет. Ocean Infinity компаниясына бул үчүн 18 ай убакыт берилет. Куала-Лумпурдан Пекинге учуп бараткан учак 2014-жылдын 8 мартында радардан жоголуп кеткен. Акыркы жолу учак Малайзиянын борборунан учуп чыккандан 40 мүнөт өткөндөн кийин байланышка чыккан. Учак акыркы жолу Андаман деңизинин үстүнөн учуп бара жатып, түштүккө бурулган бойдон дайынсыз жоголгон. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Казан шаарында Украинанын дрону 40 кабаттуу үйдө келип сүздү. Бүгүн 21 декабрда Казан шаарына Украинанын учкутсуз учуучу аппараттары чабуул жасап, бир дрон көп кабаттуу үйдө сүздү. Мындай видео Telegram каналдарга жарыяланды. Кол салган дрондордун бири Патрис Лумумба көчөсүндөгү 40 кабаттуу турак жайдын ичине учуп кирген. Элиталык турак жай комплексинин тургундары эвакуацияланууда. Имараттын айнек фасады жабыркаган, жакынкы жолдор жабык. Окуя болгон жерде коопсуздук күчтөрү иштеп жатат. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Унага салып жатканы тартылып, Испанияда Google картасы киши өлтүрүүнүн бетин ачты. Google картасына тартылып калган сүрөт Испания полициясына Кубанын жаранын өлтүрүүгө шектелген адамды кармоого жардам берди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Испаниянын түндүгүнө жайгашкан Тауэкё кыштагында Google Maps камерасы кызыл ровер унасынын багажына чоң ак мүжөктү салып жаткан кишини тартып калган. Бул сүрөт Испанияга келген кубалык кишинин жоголушу боюнча тергөөдө негизги
далил болуп калды. Маркум 2023-жылдын ноябрь айында дайынсы жоголгон. Ошонун бери полиция аны издеп эч бир из таппай жаткан. Маркумдун жакындары полицияга Google картасына тартылып калган сүрөттү берген. Сүрөт жоголгон адам акыркы жолу көрүлгөн жердин жанында тартылган. Мындан улам полиция унаанын ээсин кармап, киши өлтүрүүнүн бетин ачкан. Ал маркумду жакынкы айылдардын бирине көмгөнүн айткан. Учурда тергөө уланууда. Жапаров Европа парламентин Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Президент Садыр Жапаров элдик курултайда суроолорго жооп берип жатып, Европа парламентин Кыргызстандын ички иштерине киришпөөгө чакырды. Жакында эле Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы абал жана добуш сатып алууга шектелип кармалган Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун иши боюнча резолюция кабыл алган. Жапаров резолюцияга Европарламенттин Франциядагы мүчөсү Тери Мариани жооп берип койгонун белгиледи. Ал Европа парламенти Кыргызстандан миңдеген чакырым алыста туруп, эч бир далили жок эле кантип резолюция кабыл алып жатканын түшүнбөгөнүн билдирди. Туура айтты. Партиянын добуш сатып алганы белгилүү болуптур. Биз анан алардын башынан сылашыбыз керекпи? Бизде 3 революция болду. Анын баары шайлоолор акыйкатсыз өткөн үчүн болгонда. Силер биздин өлкөнүн кандай экенин элестете да албайсыңар. Келип көрүп кеткиле. Бизде баары ачык айкын. Биз көз карандысыз мамлекетпиз. Ошондуктан ички иштерибизге кийлигишпегиле, деди Жапаров. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа парламентинин резолюция кабыл алышын республиканын укук коргоо жана сот органдарына одону басым жасоого аракети деп сыпаттаган. Мындан тышкары Садыр Жапаров АКШнын мамлекеттик департаментине кайрылды. Ал батыш каржылаган өкмөттүк эмес уюмдар жана ЖМКлар чоң суммадагы каражаттарды алышып, өздөрүнүн грант берүүчүлөрүнө кооз отчетторду берип жатышканын айтты. Президент иш жүзүнө келгенде алар жалган маалыматтарды таратуу менен жала жаап, терс көрүнүштөрдү гана издешерин белгиледи. Эгерде силер акчаны кайда коротууну билбей жатсаңар, анда түз эле бизге бергиле. Биз аны даректерине жеткиребиз. Журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрүү керек болуп жатса, анда көтөрөбүз. Керек болсо сөз эркиндигин толук камсыздап беребиз. Силердин акчаңарды натыйжалуу пайдаланып, отчетун көрсөтүп алдабайбыз, деди Жапаров. Булак Спутник Кежи. Москвадагы генералдын өлүмүнөн кийин Мирзиёев менен Путин телефондон сүйлөштү. Орус куралдуу күчтөрүнүн генералы Игорь Кирилловдун киши колдуу өлүмүнөн кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Азотлик радиосу Өзбек президентинин администрациясына таянып жазгандай, 19 декабрдагы сүйлөшүүдө коопсуздукту күчөтүү максатында эки мамлекеттин атайын кызматтарынын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө талкууланган. Кремль эки лидердин сүйлөшүүсү Ташкенттен демилгеси менен болгонун, Өзбекстан мындай ыплас террордук актыны катуу айыптай турганын билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Мирзиёев радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу аскерлеринин командачысы генерал-лейтенант Игорь Кирилловдун жана анын жардамчысы Илья Поликарповду каза болгонуна байланыштуу Путинге көңүл айтты. 11 декабрда Мирзиёев менен Путин телефондон сүйлөшүп, Сириядагы жана Украинадагы кырдаалды талкуулашканы кабарланган. Орусиялык генерал-лейтенант Игорь Кириллов 17 декабрда эртең менен үйүнөн чыгып баратканда жардыруудан жардамчысы менен кошо набыт болгон. Эртеңки күнү шектүү катары Өзбекстандын 29 жаштагы жараны кармалган. Москвадагы Басман райондук соту шектелип кармалган өзбекстандык Ахмаджон Курбановду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарганын Медиа Зона басылмасы жазды. Орусиянын тергөө комитети жана федералдык коопсуздук кызматы 18 декабрда жасаган билдирүүсүндө Украина атайын кызматы 29 жаштагы шектүүгө $100,000 жана Европа өлкөлөрүнүн биринде туруктуу жашоону сунуш кылганы айтылат. Бирок ага эч кандай далилдер келтирилген эмес. Булак Азаттык. Манчестер Сити, ПСЖ сыяктуу клубтар өзбек футболчусуна кызыгышты. Дүйнөдө атактуулугу таш жарган Манчестер Сити, ПСЖ, Атлетико Мадрид футбол клубтары коңшу өзбекстандык футболчу Абдукодир Кусановго кызыгуусун арттырышууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, 20 жаштагы коргоочу учурда Франциянын Ланс футболдук клубунда ойнойт. Анын оюнун байкаган атактуу клубтар келишим сунуштоого ниеттенишүүдө. Француздук клуб эгер өзбек футболчусуна кызыккан клубтар 30 миллион евро
Трансфермаркт порталындагы маалымат боюнча футболчунун базар баасы 12 миллион еврону түзөт.